Өмір сақчылары сіздің денсаулығыңыз үшін ар дайым даяр. Саламатты сақтау тармағына өмірін арнап, талықпай іштеп келе жатқан ардагерлерге тазим қылумен біргелікте бүгінгі программамызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бұл Илим Билим каналы денсаулық программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардақты тіле көрушілер, бүгінгі шығарылышымызда қырғыз медицинасы кече, бүгін, ертең деген теманы алқағында маектешебіз. Аны үшін біз бүгінгі күндің күнөкерлерін ардагер дәрігерлерімізді студиябызға шақырғанбыз. Анда мен сіздерге таныштырсам. Аманалы Нуралиев, Санжар Данияров атындағы Қырғыз медициналық академиясының қайра даярдуу жана квалификацияны жогорулатуу институтунун хирургия жана хирургиялык адистиги кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. 40 жылдан ашуун вакыттан бери дал ушул тармакта эмгектенип, анын 30 жылдык вакытты жетекчилик тармакка арнаган. Ал эми кийинки коногубуз Ибадат Сулайманова, Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүнүн гематолог дарыгери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, Түштүк Кыргызстанда гематология кызматын түптөгөн эжебиз. Бул эжебиз дагы 50 жылга жакын вакыттан бери дал ушул тармакта эмгектенип келет. Жуманазар Маманазаров, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын ортопедия бөлүмүнүн хирург, ортопед, травматолог дарыгери, медицина илимдеринин доктору, профессор. Жана ошондой эле кийинки кадырлуу коногубуз Мухтарали Көчөнов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгер терапевти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. 55 жылдык өмүрүн дал ушул тармакка арнап, 45 жылдыгын вактысын жетекчилик тармакта өткөргөн. Жана ошондой эле Ош областараралык балдардын клиникалык ооруканасынын түптөлүшүнө чоңдон чоң салым кошкон. Жана кийинки коногубуз Алмакан Төрөгелдиева, Ош областараралык балдардын клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы, 45 жылдан ашуун вакыттан бери дал ушул тармакта эмгектенип келет. Саламатты сактоонун мыктысы, ардактуу наандын ээси. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Камчыбек Мамасеитов, Ош областараралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар хирургу, 50 жылдан ашуун вакыттан бери дал ушул тармакта талыкпай эмгектенип, азыр да иштеп келет. Жогорку категориядагы дарыгер, ардактуу наандын ээси. Саламатсыздарбы? Майрам ээлери студиябызга кош келипсиздер. Анда бүгүнкү программаны мен сиздерге бирден гүл берүү менен баштасам. Рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат. Бар болуңуздар. Сиздер мына жарым кылым вакыттан бери ушул саламатты сактоо тармагында эмгектенип, өз өмүрүңүздөрдү, жаштыгыңыздарды ушул эл үчүн арнап келе жатат экенсиздер. Бүгүн биз мына ушул кыргыз медицинасы бүгүн, кече, бүгүн, эртең деген теманын алкагында маектешүү үчүн чакырып отурабыз. Эң алгач майрамыңыздар менен куттуктаймын. Айтсаңыздар, кыргыз медицинасын бүгүнкү күндөгү абалы, деги өнүгүү жолундабы, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу калай калк. Азыркы мезгилде кыргыз медицинасы өнүгүү жолунда деп айтсак болот. Ага айтканга жүйөлүү себептер бар. Себеби мына бул жерде отурган ак чачтуу биздин агаларыбыз, эжелеркелерибиз иштеген убакта азыркы мезгилде аппарат, кошумча аппараттар, оорулардын диагнозун койгонго бир гана рентген аппараттан башка, 2 башка аппарат жок эле. Азыркы мезгилде техниканын өнүгүүнүнө байланыштуу бүт көп жумуштардын бардыгын ошо жаңы заманбап аппараттар менен диагноздор коюлуп, ошону эле операциялар жасалып атат. Бир эстеп кетсек болот, Средняя Азия, Орта Азия менен Казакстанда биринчи жүрөккө операция жасаган биздин
жердешибиз, агайыбыз, биздин окутуучубуз Исаконович Акынбаев болгон. Ал операция жасаганда адыркыда аппараттар жок эле. Бирок азыр мына сүйүнсөк болот, жүрөктөн башкасын алмаштырганын баарын жасап жатышат. Ошондой эле оор операцияларды, мисалы Сабырбек Жумабеков агайыбыз жасап аткан операциялар дүйнөбүздүн таң калтырып атат. Буттары кыскарып калган буттарды узартып, кандай деген оор операциялар жасап. Ошонун негизинде мен айтат элем, азыркы мезгилде Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагы өнүгүп жатат. Өнүгүп атат десек жаңылышпайбыз. Эми кичине тарыхка байланып айтып кетейин. Мурда биз окуп жүргөндө врачтар жетишсиз болчу. Мамлекет акчаны жакшы эле бөлчү. Мен мына жетекчи катары иштеп жүрүп, мамлекет акчаны жакшы бөлөт, бирок кадрлар жетишсиз. Мисалы педиатрический участок деп коет эле бөлүм, болсо терапевтик бөлүмдө 3-4 участокты бир врач карачы. Ошон үчүн ал убакта бир гана Кыргыз мамлекеттик медицина институту бар болчу, КГМИ деген. Кыргызстан боюнча бир гана институт бар эле. Ошол институттан бүткөндөрдүн баардыгы Кыргызстандын жалпы тере алышкан эмес. Анан кийинки мен Ош шаарында иштегендиктен, эми айылдерин айтпай, Ош шаарына айтайын, тез жардам бекетинде 80-чи жылдары, 70-80-чи жылдары врачтар жок эле. Меге вызовка чыкканга. Баягы чоң больницаларда врачтарды суранып, кээ бирлери баягы күнөөлүү болуп калган врачтардын баарын скорый помощько жөнөтүп, тез жардам бекетине. Ошол жерде дарыгерлер кызмат этишчи. Ал убакта азыркы мына эми Кудайга шүгүр, Кудайдын кудалары сүйүнсүн деп айтсак болот. Азыркы мезгилде биздин Кыргызстаныбызда кыйла деңгээли бийик институттар бар. Кадрлар өсүп чыгып атат. Бирок кичине өкүнүчтүү жерлери да бар. Бул врач болуш жүрөктөн болуш керек. Адамдын жүрөгүнүн, чын жүрөгүндө мен врач болом, элге кызмат кылам деген болуш керек. Бирок акыркы 1-10 жылдын ичинде андай жүрөгүнөн врач болом дегендер врачтардын саны азайып, атасынын, апасынын баягы сунушу менен сен врач болушуң керек, бул престижный факультет деп, престижный институт деп жөнөткөн окуучулардын көпчүлүгү ушу студенттер бүтүшөт дагы, айыл жерлерине барбастан шаар деп калышып, мындай начарлап кетип аткан учурлар көп кездешип атат. Ал көрүп эле жатабыз. Жакшы. Кийинки суроону мен Мухтарали мырзага бергим келип турат. Атабызга сиздин ушул өмүр баяныңызды карап отуруп, ушул Ош областары аралык балдардын клиникалык ооруканасы түштүк региону боюнча эң чоң оорукана бүгүнкү күндө ушул түштүк аймагын баарын тейлеп келет, жакшы кызмат көрсөтүп келет. Ушунун түптөлүшүнө да өзүңүздүн салымыңызды кошкон экенсиз, ушул боюнча айтып берсеңиз. Мен 12 жыл райондо, Кадамжай районунда иштеп келдим. Эң участковый больницалардан баштап Кайдарканга чейин. Анан Кайдаркандан Ошко перевод менен келгенмин. Эми мени Кудайга шүгүр айланамда иштеген партийный кызматкерлер, жакшы кишилер болгон экен да. Мен поликлиника боюнча Ош шаарында заместитель болуп иштеп турдум. Ошол жылдары. Бизде детский больница вообще жок эле да. Шаар чоң, детский больница жок. Анан биринчи секретарга кирип, ушундай абал аябай начар. Ошол жылдары как раз бизде Чазов деген академик министр здравоохранения болуп калган. Анан ал дагы көп жыл жаңы Москвада 4-й главный управлениянын начальниги болуп жүргөндө, значит, секретарь ЦКлар менен жакшы мамиледе болгон. Анан ошол жылы Ленинский субботниктин акчасын социальный вопростарга берген экен. Анан ошол газетке чыгып, протокол болгондон кийин мен биринчи секретарга кирип айттым да, ушундай иштер болуп атыптыр. Биз дагы бир аракет кылып көрөлү, городской детский больницаны сурайлы деп. Анан кимдин атынан жазыш керек? Обкомдун биринчи секретарынын атынан жазыш керек, ошого уруксат алып бериң деп. Анда Кошоев биринчи секретарь болчу. Ал киши сразу макул болду, СККПСка жаздык.
эмнегедир бир айча убакытка эч кандай жооп болгон жок Москвадан. Ошол бир айдан кийин Бирюкова деген Соминин замы именно социальный вопростарды тейлей турган аял киши Ошко келип калды да. Анан ошол кишиге дагы бизде облсполкомдо Колесникова Антонина Ивановна деген замы бар эле. Ошого айтып, ошентип дагы Соминге экинчи кат жазып, биринчи секретарь обкомдун атынан. И Кудай жалга бир 15 күндө келди да. Так что областной детский больница Ленинский субботниктин акчасынан курулган. Ошон үчүн биз канчалык Ленинди биз вообще эстейбиз. Малый националдар үчүн аябай чоң эмгеги чоң. И именно ошондон башталып параллельно областной детский взрослый больница менен курулуп кетти да, под контролем ЦК КПСС. Ошон үчүн тез бүттү. Областной детский больница примерно бир 14-15 жылда созулган. А бул где-то бир 4 жылда бүттү да. Ошондон ал фундаментини анда жаш элек городской детский больница бардыңардын балдарыңар келет, андай мындай деп биз врачтар, медсестралар, фельдшерлер барып фундаментини субботник кылып коюп, кийин ал здание бүткөндө дагы иштерини жууп, мусорларын чыгарып, бактарды егип, как раз ошол маалда уже Темре Кудайбергенович дагы которулуп кетти. Башка биринчи секретарь обком Макаренко болуп калды. И Камил Атаханович жөн эле бизден жөн эле алып койду да. Ошентип, но самый главный ошол аракетти жакшы кылган экенбиз, жакшы чуркаган экенбиз. Элибиз үчүн, балдарыбыз үчүн эң бир крупный учреждение Кыргызстан боюнча, даже Средняя Азия боюнча крупный детский учреждение болуп калды. Ошого мен азырга чейин ыраазымын. Жакшы. Кийинки суроону айымдарга берсем, Ибадат Сулайманова экөөбүзгө. Сиздин өзүңүз да айтып калдыңыз, ошол түштүк Кыргызстанда гематология бөлүмүнүн түптөлүшүнө өзгөчө салгыңыз кошкон экенсиз. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Окууну бүткөндөн кийин мединститут бүтүп областтык ооруканага жиберилдим мен. Ошол жерде жаңы областтык оорукана тургузулуп, андагы СССРдин жогорку кеңешке депутат болгон башкы дарыгерибиз Виталий Прокофьевич Сергеев азыр Россияда жашап жатат. Ошол киши врачтардын алдында баягы көп профилдүү больница курулганда ошол ким кайсыл бөлүмгө барат деп дегенде көп бөлүмдөргө барып иштесе болмок. Анан мен ошондо мындай гематология кызматын, бул оор кызмат, бул ак кан оорулары, бул онкогематологдор да эми. Анан ошондо мен ошол оорураак жолдон баштайын деп ошону тандап алгам. Андан тышкары бул оорунун баарын жаңыдан баштап 3 областты кыдырып, биз 3 област тейлейбиз. Андан тышкары ооруларды аныктап, кыдырып райондорду келип, анан бул жерден консультативдик поликлиникада ооруларды кабыл алып, андан ары койкаларды көбөйтүп, жылдан жылга көбөйтүп, өстүрүп отуруп, анан немеге окууларга барып жүрүп, ушул службаны түптөдүк да. Андан бирок бизде түштүк Кыргызстанда баягы аскандуулук бул өтө актуалдык маселе болгон үчүн бир тараптан ошол маселелер боюнча дагы ошолорду менен күрөшүш, ошол аскандуулук менен күрөшүп, аны азайтуу проблемаларын да жүргүзүп жүрдүк. Анан гематологиялык кан ооруларын аныктап, дарылоо маселеси дагы бул абдан оор маселе. Анткени өкмөт көпкө чейин бул алардын дарылоо талабына жараша шартты түзүп бере албастан, ал 90-жылдары гана ишке ашты. Ошол боюнча азыр ошол жерде иштеп жатабыз. Азыр өзүнчө бир койкадан баштап азыркы түштүк Кыргызстандагы борбор кан оорулары боюнча аныктап, дарылоо боюнча. Кийинки суроом Жуманазар абага.
мына сиз дагы өзүңүздүн өмүрүңүздү арнап бир топ жылдан бери ушул кыргыз медицинасына, саламаттык сактоо тармагына арнап келатасыз. Ушул тармакта иштеп жүрүп айтсаңыз, негизинен мисалы союз мезгилинде сиз эмгектенген тармак кандай эле, эгемендүүлүктү алгандан кийин кандай жетишкендиктерге жетишти, дагы эмнелер жасаса болот, ушул боюнча сүйлөп берсеңиз. Биздин ортопедия, травматология боюнча, кесип боюнча акыркы 20 жылда аябай көп нерселер кылынды да. Жаңы ыкмалар кылынды, жаңы методдор менен операция болуп атат. Жаңылык көп болду да, көп болду. Буга баш болгон рахмалык Кожокматов, Сатылдык Кожокматович, биринчи профессор. Микрофон жакыныраак. Анан кийин азыр көп иштер болуп атат. Травматология, ортопедия боюнча аябай иштер болуп атат. Булардан бири, например, медицинаны өнүктүрүү боюнча программа болгон. Ошол программа боюнча иштедик. Мына бизде травматология жана ортопедия борбору болду. Ушул борборго биз 20 жылдан бери иштеп келип атабыз. Ошого жаңы ыкмаларды, жаңы методдорду киритти. Анан балдардын ортопедия, травматология оорулары боюнча көп иштер болду. Мына Аманат Нуралиевич өзү баш болгон бизге. Ошол жерде ортопедия, травматология борборун ачтык. Ошо борборун иштеттик. Эми азыр мына Жумабековду айтып кеттик. Академик Жумабеков. Академик бул академик мына шунча жылдан бери дүйнөгө таанылып кетти. Бизде азыр Кыргызстандагы академик Жумабеков аябай бүт чет өлкөлөрдө таанылуу болуп кетти азыр. Не дегенде жаңылыкты Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча көп иштерди кылды. Биз дагы ошого кошулуп иштедик. Эми ишибиз жакшы натыйжа берип атат. Бирок кээ бир кемчиликтер болуп калат экен. Аны организация боюнча организационный вопрос деп коебуз. Ошол Ош шаарында дагы борбор ачышыбыз керек. Өзү борбор бар, бизде травматология жана ортопедия борбору бар. Анда иштешибиз керек. Бирок ушуга жетишпей калган нерселер болот. Аларды чечип атабыз, чуркап атабыз. Кудай буйрса булар дагы өнүкүп кетет. Балдардын ортопедиясын өнүктүрүш керек. Болмаса эң биздин маселенин ичинде балдарда ортопедия оорулары көбөйүп кеткен. Ошолорго жардам болуш керек. Ошону өнүктүрүшүбүз керек. Ушул боюнча көп иштер кылып атабыз. Мына бизге баш болуп Жумабеков академигибиз шуну өнүктүрүүгө жардам берип атат. Жакшы. Бул жерде Камчыбек мырза жана ошондой эле Алмакан айым ушул балдардын Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынан келип отурасыздар. Мына сиздерди карай турган болсок, ушул оорукана ачылгандан бери ушул жерде эмгектенип келесиздер. Ушул оорукана жөнүндө айтып берсеңиздер, бүгүнкү күндө жетишкен ийгиликтери. Бул оорукана тууралуу айтсам, иштегенине балдардын клиникалык ооруканасынын иштегенине 1-2 жыл мурун 50 жылдыгын белгилегенбиз. Мен биринчи бүтүп келгенде детский больница эски азыркы инфекционный больницанын ордунда болчу. Кийин 81-жылы тигил жака которулдук. Бул балдарды дарылоо, жаш балдар менен иштөө өтө көпчүндүү маселе болуп саналат. Кээ бирөөлөр айтат, кандай диагноз коесуздар жаш балдарга, чоңдорго айтып берет дейт. Биз айтабыз, ал үчүн душаң менен берилип туруп, анан дарылайсың баланы. Мисалы, мен бүтүп келген жылдары бир эле дарылоо өтө
орчундуу көп каталыктарды кетире турган мезгилдер жолугат да жаш балдарды дарылоодо. Үйренген анализ, канын анализ кылып коесуң, аны менен эле бүтпөйт. Акыркы жылдары мына 20-кылымдан 21-кылымга өткөндөн бери көп өзгөрүүлөр, көп ийгиликтер болду. Мисалы, içinde opukol bolsa, же bir oğru bolsa, rengen kılıp ele baş oğrutup kantip diagnoz koyabız деп kıynalat elek. Keyinki vaktlarda ya derine tomografiya, KTR, UZI деген аппараттар чыгып, азыр алда канча жеңил болду да диагноз коюш жаш балдарга. Илгери бүтүп келгенде бизде 3-4 жерге иштейт элем мен. Областный детский больницада, взрослый хирургияда, скорый помощько жөнөтөт эле, старший врач болуп иштейсиң деп. Ошентип, мына азыр элибиз үчүн, жерибиз үчүн абдан жакшы ыңгайлуу шарттар болуп атат. Илим өнүгүп атат, медицина өнүгүп атат, информация ушунчалык тез тарайт азыр. Ар кандай жаңылыкты бир эле сутка эмес, bir жарым минуттан ичинде алса болот. Мындан ары дагы талыкпай иштөөгө болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшаймын. Сөздү Алмахан айым улантсаңыз сиз. Мен дагы мына окууну бүткөндөн кийин 1980-жылы ошол эле городской детский инфекционный больницада интернатура дейт эле ал убакта. Ошого келип эмгектенгенмин. Андан кийин мына азыр Муктар Элязимович айтып кетип атат, ошол больницаны салдык деп. Ошол больница салынгандан кийин 81-жылы биз ошол больницаны жууп, мусорлорун алып чыкканга биз да катышып калганбыз. Анан действительно бай айттыңыз, Ленинский субботник, ошо Ленинский субботниктин акчаларына салынган экен ушу больница. Эми биз ушу больницабыз менен сыймыктанабыз аябай. Южный регион эмес, Кыргызстан боюнча действительно азыр айтып кеттиңиз, Кыргызстан боюнча мындай типовой биздин больницада больница жок. Бул ошол проектиси немеден Өзбекстанда куду ушундай больница бар экен, Ташкентте. Куду ушундай биздин больницада больница бар экен, ошол жактан алынган экен да. Анан башка жерде мындай больница мына жок экен. Анан мен ошол бу жерде биринчи скорый помощьтон баштадым, поликлиникада иштедим, андан кийин Алайда иштедим, Алайда реанимацияда иштедим, педиатр болуп иштедим. Бул больницада мен 89-жылдан бери иштеп атам. Анан педиатрдан мен невропатолог болуп специализациятын өтүп келгем, Москвага барып специализация өтүп келгем. Ошондон бери иштеп атам. Мен биз неврология өзү 1974-жылдан бери келатат. Биринчи ачылганы 74-жылы ачылган. Андан кийин өзүнчө отделение болгон эмес, кардиолог отделение ичинде болгон, 20 койкага, кийин кеңейип отуруп 35 койка болду. Анан мына Абдисам Анарбаевичтин мезгилинде 2010-жылы ошол отдельно өзүнчө бөлүм болуп ачылды, неврология. 50 койкага. Азыр биз 50 койка дагы 10 койка нефрология кошулган, 60 койкада иштейбиз. Анан ушул мен эмне айтмакчымын, негизи медицина азыр действительно өнүгүп атат, эч кандай бир жерде турган жери жок. Азыркы учурда мен мурда гана ала турган болсом, мына Камчык Масейитович да айтып кетти, томография деп. Илгери биз ошол 2000-жылга чейин балдардын мээсинде шишиктерди аныкташ үчүн, ооруларын аныкташ үчүн томографияга аябай муктаж болгонбуз. Бизде жок болчу ошто. Андижанда бар эле, ошо Андижанга жөнөтөт элек ата энелерди. Андижанга сүйлөшүп, аны дагы кийин мурда эми граница ачык болчу, кийин граница жабылып калды. Ал дагы аябай кыйынчылыкты туудурган. Ошондой болуп кыйынчылык болуп 2000-жылдан кийин анан ошол бизге томография келди, мына областной детский больницага. Ошол заманбап ушул аппаратура аябай жакшы экен, мына дарты аныктоодо аябай жеңилдик пайда болду. Бишкекке жөнөтчүбүз, Андижанга жөнөттүбүз. Жакшы. Азыр эми действительно бүт заманбап аппаратуралар бар. Азыркы мезгилде илгери биз немеде бир айттым эле, качанга чейин эле биз жаза беребиз, ушундай кол жазма менен жаза беребиз. Башка жактарда, чет мамлекеттерде жанагындай компьютерде жазат экен, электронный медицинасы бар экен деп. Анан Абдисам Анарбаевичтин кезинде биз ошол вопросту берсек, мен Америкага барып келдим, мында билдим кандай кылып, кандай неме үчүн
ушул электрондуу медицинаны киргизем деп калды. Эми мен ойлодум эле ошондо, мен пенсияга чыгып иштебей калганда чагымда бизден кийинки жаштар уже электрондуу медицинаны көрсө керек деп. Жок, андай болгон жок. 1 жылдан кийин эле электрондуу медицина биздики ушул областной детский больница биринчи баягы неме болду. Биринчилерден болуп киргизди, пилотный болуп. Анан азыр жеңил экен, действительно электронный компьютерде жазган, мурда караганда биздин почеркибизди эч ким түшүнө албай эле, бул врачтардын почерки деп эле көп жүргөндө врачтар тез жазып, шашып жазып атып эле почеркибизди бузуп алганбыз да. Кандай болосун, бул врачтардын почеркин түшүнүксүз болот эле. Азыр эми жакшы түшүнүктүү болуп калды. Ушу бизде медицина бир жерде туруп алган жок, өнүгүп атат. Эми дальше дагы өнүгүш керек. Чет өлкө деп калдыңыз да, мисалы көп жылдык ушул жумуш тажрыйбаңыздарда барыңыздар эле, ушул чет өлкөгө чыгып, ал жактын медицинасына сары эсеп салып келесиздер да. Ушул мисалы чет өлкөнүн медицинасы менен биздин кыргыз медицинасынын айырмачылыгы эмнеде? Эмнелерди алсак болот? Ушул боюнча айтып берсеңиздер, кимиңиздер? Мейли. 2005 жылдары Америкадан bir бригада келип калды да. Жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер, ошо биринчи жардам көрсөтүүчү ишкананын мекемелери бир 10 чакты эме келип калды. Анан делегация келди. Анан делегацияны мен алып жүрдүм да, ошону айтайын деп атканымда. Анан келип туруп, биз шаардык оорукананы көрсөттүк. Анан кийин Жапалак алып барып, ФАПты көрсөттүк. Анан кийин акырында менден сурашты да. Жапалакта, ФАПта бир фельдшер менен бир врач канча жаш баланы карайт деп. Мен 100дөн ашык жаш баланы карайт, 5 жашка чейин мынча бала карайт десем, баштарын кармашты да. Анан аягында келип, акырында чогулуп отурганда айтты да. Силердин врачтарыңар батыр десе болот деп. Себеби ушундай шартта, ушундай балдарды татынакка калып, балдардын өлүмүн азайтып, татынакка операциялар жасап атасыздар. А биз Америкада баардык биз үчүн аппараттар иштейт. Биз только биз даже өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү унутуп калабыз дейт. Бизге бааны аппараттар тактап коет, анан дарымын жазып берип коебуз деп. Айткан эле да. Мына эми азыркы мезгилде дагы мен бир нерсени айтып кетейин. Мынагу чет мамлекет менен биздикини салыштырганда, биздин мурдагы Союз убагындагы медицинага азыр көп чет элдик медицина суктанган мезгилдер көп болгон. Азыр реформа деп атабыз, реформа жүрүп атат. Биз могу жаңы аппаратура кел деп сүйүнүп атабыз, жаңы больницалар салын деп сүйүнүп атабыз. Бирок биз эң негизги диспансеризация деген нерсени жоготуп алдык. Мурда ар бир адам мындай хронический оорудон ооруган адамдар диспансерлик учетто туруп, жылына 2-3 жолу чакырылып, анализдерин тапшырып, рентгенден өтүп турушчу. Азыр андайлар жок болуп калды. Бирок мен айтып кетет элем, бул элдин аң сезимине байланыштуу бизге көп түшүндүрүп айтты. Ар бир адамдын ден соолугу өзүнүн колунда деп. Азыр чет мамлекетте жасалып аткан көп операцияны биздин Кыргызстанда да жасап атат. Мисалы, жана мен бекерден айтып кеткен жерим жок. Жана Исахонович Акынбаев бизде Орто Азия менен Казакстан биринчи жолу жүрөккө операция жасап, элдин баарын таң калтырды эле. Азыр биздин Кыргызстандагы хирургдарыбыз дүйнөдө жасалган операциялардан жүрөк алмаштырууну башка баардыгын жасап атат. Жана ошондой эле биздин жанагы Сабырбек, академик Сабырбек кайталап айтып кетип атам, ал дүйнөнү таң калтырып койду. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда медицина орунда турбаса, анан да бир кызыктуу нерсени айтсам болот. Мисалы, Ош шаардык ооруканада мен канча жыл иштесем, 80-жылдар бир гана кандидат наук бар эле. Азыркы мезгилде алсаңыз, 20 жылдан бери кийинкиси. Азыр докторлуктан ошо шаардык оорукананын материалын дарда жазган 6-7 доктор наук бар, илимдин доктору бар. 15-ке жакын илимдин кандидаттары бар. Бул деген ошо элге кызмат кылып, жаңы ойлорду таап, ошо ойлорду ишке ашырып, элдин саламаттыгын сактоосуна биздин врачтардын кирген салымы чоң деп айтсак болот. Ошон үчүн суктанганыбыз биздики бир гана жери, чет өлкө менен салыштырганда мен көрүп келдим. Турция башкалардын Россияларын көрүп келдим. Бизде материальный базабыз гана кичине начарыраак, больницанын базалары начарыраак. Калган врачтардын билим деңгээли, квалификациясы жетиштүү эле.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз кыргыз медицинасы кечээ бүгүн эртең деген теманын алкагында маектешүү үчүн кыргыз медицинасынын сыймыктарын, биздин ардагер аталарыбызды, апаларыбызды чакырып, ушул жерде маектешип олтурабыз. Телекөрүүчүлөрдөн дагы суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө элдин саламаттыгы начарлап бараткандай сезилет, эмне себептен деген суроо калтырыптыр да. Мен ушул суроо менен мисалы дарыгерлерге, ушул жерге келген бүт дарыгерлерге кайрыла турган болсом, экология бузулду, анан биздин жеген тамагыбыз химикаттар көп кошулуп кетти деген маалыматты көп айтышат да. Дагы сиздер ушул тажрыйбалуу дарыгер катары эмне деп жооп берет элеңиздер? Эки сөз менен жооп коеюн. Ар бир адамдын өзүнүн ден соолугу өзүнүн колунда. Ден соолуктун көпчүлүгү адамдын жүрүш турушуна байланыштуу болот. Жеген тамагына байланыштуу болот. Ошон үчүн айтат элем, врачтар биз адамдын организминде ооруду 100% деп алсак, ошонун 15-17% гана врачтарга тиешелүү. Анын 40-45%, 50%га жакыны адамдардын өзүнүн колунда турат. Ошон үчүн эч качан врачтарга келсеңиздер, биз силерге жок дей айта албайбыз, жардамды беребиз, бирок тагдыр, өмүр сиздердин колуңуздарда. Муктар Али мырза, эмнени кошумчалайт элеңиз? Мурда чындыгында оору аз деп көпчүлүк айтат. Бүгүнкү күндө оорунун түрлөрү да көбөйүп баратат. Кыскача жооп берсеңиз? Эми азыр бир жагынан могу переходной период Кыргызстан үчүн аябай эле узарып кетти да. Башка мамлекеттер, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан тезирээк эле өтүштү. Могу бизде могу экономический вопростор азырга чейин жакшы чечилбей, азырга чейин жакшы өсбөй жатат да. Промышленности өсмөйүнчө өлкөнүн өсүшү аябай кымбат экен. Бул сельский айыл чарба менен өкмөттүн бутуга тургузушу аябай оор маселе экен да. Ошонун үчүн эл дагы определенный элдер кыйналып жатышат да. Ошол кыйналгандан ар түрдүү оорулар көбөйүп атат. Азыр эле айтып кеттик, мына кандын азайышы, особенно аял кишилерде көп болуп атат. Балдарда көп болуп атат. Кандардын азайганы. Ошолордун бардыгы бул экономический вопростор менен тесно связь болуп атат да. Эми действительно элибиз азыр эми мына жаңы программа чыгып атат. Периферияда ар бир район, ар бир округ, область өздөрүнүн местный промышленностьтүн көбөйтсүн, элдер иштесин деп. Ушул да эң бир жакшы программа болуп атат. Эл дагы иштеп атат. Эми ушундай болсо, по-видимому, тез арада экономический вопростор да чечилет. Чечилгенден кийин элдин да ден соолугу жакшырат деген ойдомун. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен сиздердин байрамыңыздар менен куттуктаймын дейт. Анан менин суроом төмөнгүчө деп суроо калтырыптыр да. Ушул медицинадагы коррупция боюнча, анан санитардык нормалардын сакталбагандыгы боюнча эмнени айта аласыздар деген суроо калтырыптыр. Ибадат айым, сиз жооп берип атышсыз. Бул коррупция менен күрөшүш абдан оор маселе, чынында. Кыскача жооп берсеңиз. Адан буну мен эмнеден баштагым келет? Ар бир коррупция менен заниматься эткен ар бир врачтын аркасынан же ар бир медициналык кызматкердин аркасынан түшүп күрөшпөстөн, бул жерде өкмөттүн деңгээлинде муну ойлош керек. Жаңыдан иштеп аткан врачтын айлыгы 5000 сом. Анан кантип ошол 5000 сомго врач ошол үй бүлөсүн багат? Ойлоңуздар. Ошол эле жогорку креслолорду ээлеген чиновниктерге суроо берет элем. 5000 сомго иштейсизби дегендей. Анан ошон үчүн бул эң биринчи, бул орусча айтканда аябай уместно болуп турат. Эми плати дорого, спроси строго. Ошондо ошо эмеген айлыкты жогорулатып, анткени өкмөт жүзүн медицинадан буруп кетти. Ошол айлыкты жогорулатып туруп, анан кийин ошого жараша анан талап коюш керек да. Санитардык нормалар боюнча. Санитардык нормалар кандай? Санитардык нормалар сакталбайт дейт. Ушундай суроо калтырыптыр да. Тазалык. Муну болсо санитардык жана оорулардын алдын алуу профилактикалык жумуштар
союздун учурунда абдан пландуу түрдө жүргүзүлүп, медициналык окуу жайларда ошолор жөнүндө мындай лекциялар окуп, сабактар өткөзүлчү. Азыр ал аябай начарлап кетти. Элдин медициналык сабатын аябай жогорулатыш керек. Бул баары үй бүлөлүк дарыгерлердин эмесине кирет. Андан тышкары элдер дагы өзүнүн медициналык сабатсыздыгын жоюп, ошол боюнча грамотный болуш үчүн өзүн Аман Нуралиевич айтып кетти. Ар бир адам өзүнүн ден соолугу боюнча заниматься этиш керек. Турмушун жогорулатайын, жакшынакай кылайын, үй курайын, кооз деп аракеттенет. Эми үчүн мен ден соолукта таза жашайын, узак жашайын, куунак жашайын деп эми үчүн күрөшкөнгө болбойт. Жакшы. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, студияга келип, жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Дагы бир рет майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздер бар кыргыз медицинасы өнүгүп өсөт. Буюрса, сиздердин артыңыздардан, сиздердин жолуңуздарды жолдогон кыргыз медицинасын келечекте дүйнөгө тааныта турган мыкты инсандар чыгат. Сиздерге таазим этебиз. Бар болуңуздар. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Эртең биздин майрам бүткүл дүйнөлүк врачтар күнү эртең 2-октябрь. Кош майрамыңыздар кут болсун дейлиз. Бар болуңуздар. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.